Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Бүткіл аламдардың жаратушысы болған Аллах Таалама бардық мақтаулар болсын. Жана Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламға Аллах Тааламдың рахматы жана саламы болсын. Бүгінгі қысқаша сабағыбыз қачантан бері мұсылман болдың деген мағынада біраз сабақ қылабыз. Бұл сабақты баштарда Аллах Тааланың китабы менен баштасақ, Аллах Таала Құранда айтады: "Я айюхаллазина аману иза тадаянтум бидайнин иля ажалин мусамма фактубуху" деп Аллах Таала Құранда айтады. Аллах Таала иманду, Аллахқа иман келтірген, қияматқа иман келтірген, пайғамбарымызға иман келтірген мына ушундай иманду адамдарға айтады: "Ей имандулар, қачан бири-бириңерге аталған мөөнөткө қарыз бере турган болсоңор, анда аны жазгыла" дейт. Адилеттүү бир адам жазсын ортодо дейт. Эгерде қарыз берген адам жаш болуп же кичине болуп жаза албай турган болсо, анда бирөөгө жаздыргыла деп Аллах Таалам Құранда ушул аяттын үстүртөн айтканда мына ушинтип буйруп атат Аллах Таалам. Эми бул аят сиз менен бизге тереңирээк түшүнүктүү болуш үчүн бир окуя менен ачыктасак, машалла, бир мусулман жигитке Аллах Таалам өтө көп байлык берген экен. Бул жигиттин бир досу бар экен христиан дининде. Дайыма той аштарда, жакшылык жамандыктарда, чай ичкенде дайыма чогуу жүрчү экен булар. Дайыма чогуу жүргөн. Мына ушундай ысык, калың дос. Бир күн мусулман жигит сапарга чыгууну каалайт, алыс сапарга. Кетейин десе байлыгы бар. Кокус урлар үйгө кирип бул байлыкты тоной турган болсо, бардык байлыктан куруу калам, ошондуктан бул байлыгымды бирөө жарымдын астыга аманат кылып калтырсам, аманат кылып сактап берсе, кийин кайра келгенде дагы алып алам. Кимдин астыга калтырсам деп ойлонот. Ойлонуп келип эле жанагы христиан досуга Аллах Таала мына ушул адамды жүрөгүнө салып, христиан досуна барат: "Досум, алыс сапарга чыгып жаттым эле. Алтын акчаларымды сенин астыңа аманат кылып таштап турсам, кандай дейсиң?" дегенде досу разы болот. "Макул, алып кел" дейт. Акчаларын, алтындарын барын аманат кылып таштап сапарга чыгып кетет. Сапары бир ай, бир жыл дегенде сапары аяктап, машалла, кайра кайтып келет. Кайра кайтып келгенден кийин аманатты алайын деп досунун астыга келет. Досудан: "Досум, сага калтырган аманатты кайтарсаң, сапардан кайра кайтып келдим" дегенде, христиан дос айткан экен: "Досум, кайсыл аманатты айтып жатасың" дейт. "Досум, мындан бир ай мурда эле жолго чыгып жатканда сага алтын, күмүш акчаларымды аманат кылып таштабадымбы? Ошол акчаларымды кайра кайтарып бер, ошол аманатты сурап жатам" дегенде, дос айткан экен: "Досум, далилиң барбы" дейт. "Же күбөң барбы" дейт. "Сен мага карыз бергендигиңе, аманат бергендигиңе бир далил барбы? Жазуу түрүндө болсун, же киши түрүндө болсун, бир далил барбы" дейт. Мусулман жигит биринчи катасы Аллахтын китебиге амал болбоду. Аллах Таала Куранда айтып атат: "Вакыт карыз бере турган болсоңор жазгыла" деп атат. Аллахтын китебине амал болбогондугу үчүн бул адам айтты: "Менде эч кандай далил жок, бирок мен сага койгом аманатты" дейт. "Аманат кылып бергем алтын, күмүш акчаларымды" дегенде, "Далилиң жок болсо анда жөнө" деген экен үйүңө. "Мага эч кандай алтын, күмүш берген эмессиң" дейт. Ошондо мусулман жигит ортого досторду сала деген, туугандарды сала деген. Бирок бул христиан жигиттен акчасын, алтындарын кайра кайтарып ала албайт. "Эмне кылсам болот, кантип алам" деп бир күн ойлонуп жатып, ой келе деген, алардын имамы попко барсам мүмкүн, ошол алса алып бере алышы мүмкүн деп поптун астыга бара деген. Барат дагы айтат: "Таксир, бул сиздин диниңиздеги бир досум бар эле. Астыга алтын, күмүштөрдү аманат кылып таштаган.
ошол аманатты кайтарып бер десем, бербей жатат. Алып бере аласызбы дегенде пап айтат, алып бере алам дейт. Бирок бир вада беришиң керек дейт. Бир вада беришиң керек мага дейт. Мусулман жигит вада эле берүү керек болсо, болду, вада берем. Вада берейин. Кандай вада дегенде, кат жазам, катты ачып окубайсың дейт. Катты ачып окубайсың дейт. Макул деп катты колуна алат. Келип эле христиан досунун колуга берсе, катты окуп туруп, бар алтын, күмүш акчаларынын бардыгын кайтарып берип коет. Ошондо таң калган досу сурайт: "Досум, ортого туугандарды салдык, ортого досторду салдык, кайтарып бербедиң. Эмне болду? Бир поп кат жазса кайтарып берип жатасың." Дегенде христиан дос айта деген: "Алтын, күмүшүң толукпу? Акчаларың толукпу? Эми жолуңду баштап үйүңө кете бер" деп айтат. Ошентип алтын күмүштөрдүн акчаларын алат, бирок күнүгө кет жатканда ойлонот, ойлонгондо мына ушул эле нерсе каттын ичинде эмне жазылган эле. Каттын ичинде эмне деп жазылган эле. Катты окуп туруп, мага алтын күмүштөрдүн бардыгын кайтарып берип коюп жатат. Жумалар өтөт, айлар өтөт, ушул эле кыжалат, жүрөктү бошотпойт. Ошондо досудан барып сураган экен: "Досум, катта эмне жазылган эле алтын күмүштөрдү алып чыгып берип койдуң?" дегенде дос айткан экен: "Досум, катта качантан бери мусулман болдуң деп жазылган экен" дейт. Качантан бери мусулман болдуң. Бул сөздүн мааниси эмне десе, качантан бери мусулман болдуң, аманатка кыянат кыласың. Качантан бери мусулман болдуң, бирөөдүн малыны жейсиң. Бирөөдүн малыны бербейсиң. Эмне үчүн? Качантан бери мусулман болдуң деген мааниде жазгандык үчүн бул христиан жигит чыдабай жатат. Бүгүн акыйкатта биз жашоодо карай турган болсок, канчалаган мусулмандар бар. Вада кылабыз, бирок вадада турбайт. Бир күн машина оңдотоюн десем, балдардан бирөөсү айтып калды: "Орус балдарга алып бар, мына ушулар жакшы оңдойт. Вада бере турган болсо, качан бүтүрөм деп, ошол убактысында бүтүрөт" дейт. Акыйкатта бүгүн көптөгөн элдин оозунда мына ушул нерсе. Бир орус менен мамиле кылсаң, айткан күнүндө бүтүрөт дейт. Бирок кыргыз балдарга же өзбек балдарга, мусулмандарга алып барсаң, бир жума дейт, бирок бир айда дагы машинең бүтпөйт. Карыз алабыз, бир жумага бер деп, колу менен берет карызын, буту менен басып, карыз берген адам карызын ала албайт. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, чыныгы мусулман болойлу, чыныгы мусулман болуп жашайлы. Махат Гандари деген бир аял айткан экен: "Канчалаган мусулман эмес өлкөлөргө барсам, ал жакта исламды көрдүм, бирок мусулманды көрбөдүм" дейт. Канчалаган мусулман мамлекеттерге бардым, аларда мусулманды көрдүм, бирок исламды көрбөдүм деген экен. Акыйкатта бизде мусулмандык бир сүрөтүбүз бар, бирок жашоого келгенде ислам жок. Мына ушул дин менен жашай бекенди, жашоосун карайсың, издейсиң, бирок дин таба албайсың. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу мусулмандар, бардыгыбыз дин ислам менен жашап, Куран менен жашап, дүйнө акыретте бактылуу болойлу.